Atla айтıyor. At. Öldürdüm ya. Japan'dan ulu akam atı. Aslında mingen at Japan'dan ulu akesinin atı menen Rızbek Balvan bir koy 10.000 so'm kaza esepte alыңыз. Omатыңыз берсін аке. Assalamu alaikum, ардактуу Ошкобар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздар. Биз сиздерге Ооматтуу Ноокаттан салам айтабыз. Абасы салкын, суусу тунук. Ноокат районунун Токтомат Зулпуева айыл өкмөтүнүн Жатан айылында турабыз бүгүн. Числону эскерте кетебиз. 2022 жылдын бүгүн 3 февраль болуп калды. Жатан айылынан жакшы ат, улагы таамай десек дагы болот. Ноокат районунун таанымал аттарынын бири сатууга коюлуп жатыптыр. Ушул ат тууралуу сиздерге маалымат берип бөлүшүп өтөбүз. Жатандан улуу аке чакырып, мына Ошкобар келди Жатанга бүгүн бакырып. Атты байкаңыздар, экрандан алыстабаңыздар туугандар. Мына өзү дагы чыгып калды. Ээсинен маалыматын алабыз, жашын сурайбыз, болгон маалыматты сиздерге жеткирип бөлүшүп өтөбүз туугандар. Эми ээсинин өзүнөн да угуңуздар, мен атты улактарда, көп эле улактарда көрүп жүрөм. Атактуу Ноокат районунун атактуу балбандары чапкан эле ат. Ассаламу алейкум улуу ака, кандайсыз, жакшысызбы? Атты сатууга койсуз да. Мына сиз чакырып ака, мына келип калдык, бакырып алдыңызга. Колду бериң. Ассаламу алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы? Атты сатайын дедиңизби? Ошкобарды чакырып YouTube'га коеюн тарттырып депсиз да. Аттын а дегенде эле жашынан баштасак канча жашы? Жазга 6. Азыр 5 жаш. Жазга асыйга айтканда 2 асый. Атты көрүңүздөр. Эми кыз кылыгыны төркүнү билет дейт. Аттын кылыгыны ээси билет дейт. Өзүңүз маалымат берип өтүң. Ат мындай колго жооштугу кандай, тогу кандай, топко кириши кандай, дегеле болгон маалыматтарды, кандай улактарга чабылды, кандайына салынып жүрөт. Улуу ака, өзүңүз айтып койсоңуз шуну. Бул улактарга мен өзүм көрүп жүрөм улактардачы атты. Сорундары бар, билебиз. Митал палвандын баласы улан, палван чагат. Атактуу Митал палвандын баласы. Машинага таштаган. Машинага да таштаган ат ушул, э? Машинага таштаган, тай, кой, жык эмеси. Сорундары көп. Кече 27-синде Рысбек палван чапты. Мына төбөлөстө болгон Алиш палвандын улагында. Ошондо эмнеге таштады? 10.000 сом бир койго салыптыр туугандар. Улакка таамай даяр ат издегендер, ээси менен байланышыңыздар. Мына дене мүчөлөрү дагы келишкен экен. Эми мындай эч кандай жаман кылыгы жок бекен аттын? Кытыгы бар. Эми баягында улакта кайсар аттардын кичине пейил болот да, азмаз. Сорунга таштаган аттар өзү ошондой болот экен. Породасы кандай дедиңиз? 4 туяга кашкасы бар экен торунун. Туяктары таза экен, э? Эми калганын улантабыз. Наз кылбай, тарс эле баасын айтып койсоңуз, анан калган маалыматты бөлүшүп өтсөк. Кандай айта? 8 дейсиң. 8 дейсиз. $8.000. Жакшы айттыңыз баасыны. Атты кызыгып, мисалы, мына палан жерде улак бар, алып келип көр, атты көрөлү, чабалы ошол жерде. Ошол жерде акчасын айында сапарасызбы? Жооп улагына. Муну чаап жүргөн палвандар Ноокат полный билет. Ноокат Баткенге чейин чаап жүргөн. Жаллабат Баткенге чейин улактарга барып жүрөт экен да. Зарпака насыл алган. Мынакей туугандар, улакка ат издегендердин улагына күмүш сырга болсун. Атты алып калыңыздан. Анан топко кандай кирип атат мындай чоң жыйындарга? Эч мындай кесип киреби? Тогу күчтүү. Улак өткөндө кандай эми? Улак ашканда чыгышы, топтон чыгышы.
5 minutga kalmay эле балам берген деле 5 minutga ham жеткен жок. 3 minut деле бир мал өңөрдү. Бет 400-500 аттын арасында ошондой болду, Өзүңүз дагы байкой калдыңыз. Ашпаштеги чейин алып чыкты. Анан көкбөрүгө 5-5ке чабылдуу салынбады. Былтыр августта чабылган. Былтыры 5-5ке. Ондо 5-5ке чабылса, аламанга салынса, улак ылгабайт экен да, тандабайт экен. Бою канча чыгат аттын эми? Билемиш 1.60-тан жогору болсо керек. 1.60-65 аралыгы экендин да. Мындай мен өзүмүн расчетум боюнча 65ке 60-45ке жетпей калат, 60-тан жогору экен туугандар. Эми токтоп туруң, шашпай дене мүчөлөрүн көрсөтүп өтөм. Бизге көп жазышат, мындай туяктарын жакшы тартып кой деп. Мындар үйрү дагы болуш керек. Беске байлап койгон. Үйргө дагы коюлуп жүргөнбү? Үйрү дагы бар экен. Улакка үйргө ат издегендерге болсун. Эми атты маалымат алып бөлүшүп өттүк. Ончомча чалгандарга сиз менен WhatsApp номериңизди айтасыз. WhatsApp'тан баягы улакта жүргөн видеолору болуш керек өзүңүздө. Таштап көрө бересиз. Анан любой жыйынга алып кел деп сапыра бересиз атты. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ээсинин өзүнөн уктуңуздар ат жөнүндө маалымат. Ат эми бурбайсызбы, мындай поворотторуну, күлүктүгүнү дагы көрсөтүп коелу. Сразу эле айдаңчы буруп туруп ошол кое бериң атты. Мынакей туугандар. Күлүктору. Оозу да жумшак экен шарт. Кое бериң бияка дагы. Аламандын аты экен жанары. Көрүңүздөр туугандар. Мына кеңираак жерге алып келиңелер. Атты көрдүңүздөр туугандар. Ээсинен маалыматты алган, мен жеткире албаган, айтпаган маалыматтар болуп калып кеткен болсо, ээсинен аласыздар. Улакка, аламан улакка ат издегендер алып калыңыздар туугандар. Баасы $8.000 деп айтылды туугандар. Ээси менен байланышасыздар же биз айткан дарекке келип көрсөңүздөр болот. Телефон номериңизди айтың эми. 0220 менен 20 87 номерине байланышасыздар. WhatsApp иштейби? WhatsApp иштейт экен туугандар. 12 saat иштеп 24 saat деп коелу. Эми 12 saat деп кое бериң, түндө 24 saat десеңиз түнкү саат 2де чалып жүрүшпөсүн. Мынакей туугандар, ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Анан такага турушун сурадымбы, сурабадымбы? Такага кандай? Балдарыңыз эле карап атабы азыр? Жаш балдар эле карайт, эч кандай эмеси жок. Көрүңүздөр, ээси менен байланышып алып калыңыздар. Эми эмне себептен сатып атасыз? Ушундай атты. Зарпака таныш. Келин алам деп алдыма чыгып алып эле алгам мен. Бул атты былтыр мактоосун көргөм. Өзүңүз көрүп, сынак эле ат алгансыз. Сиз өзүңүз эмнеге сатып атасыз? Кыргызда эзелтенден айтат, ат адамдын канаты дейт. Жакшы. Карай турган балам Россия кетти. Жакшы ат экен. Ана окуп кетет. Бир адам уора болуш керек экен да, чоң адам. Мынакей туугандар. Сиздерге маалыматты бөлүшүп өттүк. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.